жашыруун каржы пирамидаларын кантип таанысак, билип алсак болот. Кыскача, мындай проекттерде көбүнчө продукциялары же кызматы өтө необоснованно мындай негизсиз кымбаттатылган болот жана ал көп санда сатылат, бир санда эмес, көптөгөн санда сатып алууга кызыктырышат жана сунуш кылышат. Мындай проекттерде көбүнчө ассортименти кичинекей болуп калат, 2-3 гана продукт же кызмат болот, ал көптөгөн жылдар бою ал көбөйбөйт. Анткени дегенде ал проекттердин максаты продукциясын өткөрүп, элди кызыктырып, элди кардар кылып акча табуу эмес, анын ордуна мүмкүн болушунча көп адамдарды акчасын алып келтирүү жана негизсиз кымбаттатылган товарларды көп санда сатуу. Мындай проекттердин анткени дегенде көп жылдык стратегиясы жок, алардын стратегиясы бүгүнкү күндө көп санда продукциясын элге өткөрүү, ошонун негизинде бат тез акча табуу. Ошондой эле андай проекттерде көпчүлүк учурда сиз продукция же кызмат жөнүндө сүйлөгөндө анча ого бербейсиз, анын ордуна маркетинг план, акча жана бизнес жана башка деңгээлдеги турмуш жөнүндө көбүрөөк угасыз сөздөрдө. Анткени дегенде продукциясы же кызматы өтө деле жогорку сапатта эмес жана ошол акчасына татыбайт. Мындай проектте кадимки каржы пирамидаларындагыдай эле аны ачкан адамга культ личности, башкача айтканда аны өтө мактап салуу, аны жогорку деңгээлде өтө чынчыл, өтө күчтүү, өтө альтруист катары көрсөтүү көрүнүшүн көрөсүз. Бул проекттерди дагы сиз өзүңүзгө бир суроо берип атып таанысаңыз болот. Сиз ошол компаниянын, ошол проекттин продукциясын, эгерде сиз бизнеске келбесеңиз, такай түрдө ошол сапаттагы продукцияны ошол баада дайым алып турууга даярсызбы? Же болбосо бизнес жасабай калсаңыз, жөн эле кардар болсоңуз, ошол продукцияны алмак белеңиз. Эгерде ал компаниянын продукциясын адамдар бизнес үчүн гана алышса, анда бул жашыруун каржы пирамидаларынын дагы бир көрсөткүчү. Албетте бир гана көрсөткүчтү көрүп алып бул жашыруун каржы пирамидасы экенин дегениңиз туура эмес болуп калат. Бул көрсөткүчтөрдүн баарын комплекс түрүндө карап туруп, анан ошонун негизинде гана каржы пирамидасыбы, жашыруун каржы пирамидасыбы же чыныгы тармактык маркетингби деп билсеңиз болот.